Кыргызстанда мындай кымбат Porsche Cayenne айдаган молодежь болду экен. Менимче жок го дейм. Бүгін бізде тест-драйвта Porsche Cayenne Turbo 2014 жылғы. Объем 4.8, 520 аттың күші менен. Бұға чейін Mercedes айдап көрдік, Crown айдап көрдік, BMW айдап көрдік. 350-ден максимум потолок 400 аттың күшіне чейін болча алмаштырар. 100 аттың күчү же 120 аттың күчү ушунчалык эле катуу билине экен дей турган болсоңор, туугандар. Действительно катуу билинет экен. Туугандар, видеонун башында 1 минут убактыңызды алабыз. Эми Кыргызстандын продукциясы Москвада кеңири. Кыргызстан магазинде 5000 сомдон ашык продукт ала турган болсоңуздар, туугандар, Москва ичи бесплатный доставкасы менен. Бул жерде ун, картошка, суусундуктар, жер жемиштер караңыздар. Биздин Кыргызстанда сүйүлүп жечүү продукциянын бүт баары бар экен. Ошондой эле суусундуктардын дагы бүт баары бар. Ошондой эле бул жерде каймак, творог, айран, сарма, чөгү, жада калса бозодон бери бул жерде бар экен. Өзүбүздүн фирменный кесмелер, лапшалар, 5 бармак кылып, аны муну кылып жейбиз дегендер болсо караңыздар. Вермишель, макарондордун бул жерде түрү бар экен. Сухофруктунун түрү бар. Жана ошондой эле күрүч, лоя, маш, ошолардын бүт баары ушул жерде бар экен. Ошондой эле бул жерде фруктунун дагы бүт баары бар, туугандар. Хурма, апельсин, ананас, айтор толтур экен фрукты. Биз сүйүп жеген колбаса, сосискалардын түрү бар экен. Бүт баары халал. Бүгүн үйдө 5 бармак кылып жейилдеп, бул жерге эт айттык. Эттердин дагы бүт баардык свежилери ушул жерде экен, туугандар. Ажака, этти бериңчи. Рахмат. Бул магазиндин сырткы көрүнүшү, туугандар. Телефон номерин, адресин жазып коебуз. Ушул жерге келе бересиңер. Продукты из Кыргызстана. Мен мынчалык ойлободум эле Поршени. Настолько плотный болот экен. Бул машиненин разгону 100га чейин, 0-дон 100га чейин где-то bir 5 секунд экен. Азыр машиненин 100га чейин күлөнгөнүн бир көрөлү. Азыр бул жерде машинаңыз айса. Онуга жетип алабыз азыр, бир экиде келдик. Кеттик. Бир. Сотка. Жүрөгүм пяткага түшүп кетти го баш эле. 6 секундпу? 60-га 3 секундта, 100га 60 секундта соғады. Жо, биз дагы бунун немесин билбей атабыз бир болсочу. Кикдаунда болуш керек могу, жанагы лаунж стартчы. Лаунж стартчы. Мен ешкам деле 7 секундта чыкчу эле, бул 5те чыгыш керек булчу. 5те чыгыш керек бизде. 1, 2, О, мына. Ох, энеңи. Kaça döveyse öyle. 50. 50. Ayttım го, чыгыш керек деп. 5 секунд болду. 100га 5 секунд. 60га дал 3 секундта чыгат да. Ода 5тен дагы ылдыраак түшүш керек могул деген. Тормозу да базар жок экен. Бир карышкынын арасынан суруп чыгам дейт го бул э. Базар жок. Жок, стоп. Болду, эмне чыгарып калдым. Базар жок. 4 секундта чыктыбы? 4 секунд. 4-3 болду.
Бул 2 же 5 же 6 да эле көрсөтөт экен да. Аха. А мен азыр карап туруп көрдүм да монучу. 4-1 дегенде уже 100 кетип бараткан. 100-102 болуп барат. 4-3, 4-2, 4-3, 4-4 дегенде. А бул болсо азыр 5 деп жазып койду бизге. Yoki, motorlar da kızıp gitti kadimkidey. Bazar yok, eneyindir aparatka bazar yok eken bir 4-5 sekundda ne degen 100 4 sekundda 100 degeni. Bay. Porsche Cayenne aydasaң деле по идее көңүлүң ачылат экен. Бүгүн айдап нары бери чапкылай коебуз деп. Кыскасы шиномонтаждан азыр шиномонтаждан чыктык. Карасак ошо шуруп кирип кеткен экен. Азыр 2000 рубльга жаматтык. Буюрса дальше обзорду улантабыз. Бул жерде 8 ступка Tiptronic спорт коробка турат экен туугандар. Бир минус жагы бул машинада могу кнопкаларым негедир мондай тырык өтө мондай угулуп атат да силерге. Ушуну мындай бойлой мындай баардыгы эле тырык азыр эми мондай өтө мондай шылчок менен иштеп калган го, кээ бирки машиналардыкичи мондай приятный болуп мондай тырс деп жанагы эски каттуу эле бир пластик коюп койгондой. А так мультимедиа, сенсор экен еще. Бул жагы сенсор, Like FM, рулуна келсек мультируль, бул жагында атайын жана Тесланыкына окшотуп бир аз неме кылып коюптур, крутилкаларды коюптур. Же Тесла буну көрүп кылганбы, же булар Тесланы көрүп кылганбы, айтор белгисиз. Бул жагында оң жагында бир гана экран бар экен. Бул жерде навигатор коюп алса болот экен. Канча расход кылып атат ошолорун көрсөтсө болот экен бул жагынан. Давление шинасын көрсө болот экен бул жагынан. Расход азыр данный момент 20 литрди көргөзүп атат экен туугандар. Ну эмне каалайсыңар эми 4-8 объем, 520 ат, 520 атты багышта керек да. Данный момент расход 20 дейт. Бул жакта майдын датчигин көргөзүп турат экен. Майдын температурасын көргөзүп турат экен. Бул жакта бактын немесин канча топливо калганын көргөзөт экен. Бул жагында суунун температурасы. Бирок машиненин базары жок, аркасы өтө красивый экен. Мондай двойной выхлоп эки жагында экиден. Звугу дагы мощный экен. Газды тепкенде сезип аттыган окшойт. Фараларын карасаңар, линиялары, жазуулары, автоматический багажник. Бул жеринде дагы бүт бардыгы придуман экен. Кнопка менен жабылат. Артында атайын пневмо подвескасы көтөрүлүп түшүүчү атайын кнопкасы бар экен. Эгерде бир жерге барып токтоп, машиненин бийиктиги бир нерсе болуп аткан болсо, аркасын өтүп алып дагы өзүңүздөр мынакей байкагандай эле бул жагынан көтөрүп түшүрсө болот экен. Биз азыр пока съемка кылып аны муну кылча кайра эле могу иштери бир чачылып кетти. Менин таң калганым моң карагыла. Могул жерде багаждын атайын могул тешикчеси жадагасы ачылып жабылганда ичине жанагынтип мусор аны муну толуп калбасын деп ошол жерге атайын шоточкалардан бери кылып коюптур. Алдаладына моң карагыла. Могул жагын бул жактан багажник келип жабылганда монун ичине кирип жабылат экен дагы, ачылганда монтип бул жери жабылып калат экен. Кыскасы вообще сонун. Бул шторкасы монда дополнительно жабып койсо болот, аны муну салгандан кийин дагы эмне. И өзүнүн самый дорогой мондай билесиңер, запаскасы. Мондай жалпак болот, чыгарып желдегенде автоматически бул жанагындай высокий болуп, сонун полноценный эле
баллон болуп калат туугандар. Все, багажында башка эч нерсеси деле жок. Бир аз азыр дагы жуудуруп тазалатабыз бир сыра. Ушу менен сырткы көрүнүшү багажниги бүттү. Могу кнопканы басабыз. Тырык этип барып өзү жабылат. Бир минусу бунун дагы могул арканкы камерасы не выезжающий экен. 50 метр жүргөндөн кийин аркасынан эч нерсе көрүнбөйт экен. Эми мындай машинени сатып алыш үчүн кандай жумуш кылыш керек деп жанагындай вопросторду берип калышыңар мүмкүн да. Например айтсам, могул машиненин хозяйыны атайын жанагындай спецтехникалар бар го. Автокран, жанагындай строительный, тяжелый жанагындай крандар бар го. Ошоларды өзү сатып алып, еще арендага берип, балдарды дагы өзү иштетет туугандар. Ошентип эле иштеп, азыркы данный моментте бир 2 Porsche Cayenne бар, квартирасы бар, жакшы элитный жерлерде Москвада. Например, ошондой бизнес кылып, ушундай Porsche Cayenne алып минсе болот экенин билип калдым туугандар. Ошого эле кошо кетчү нерсе, ал айтып калды, Нургазы эгерде балдар жумушка иштейм дей турган болсо, могул жерлерге сүрөтүн коюп коебуз. Автокран, автовышка, ошолорго водительдер керек экен. Например, могул кранга 750 саатына ошондой экен. Автовышкаларга болсо саатына 600 рубльдан экен. Ал жактында телефон номерин жазып коем, эгерде биздин опытный ошондой жердештери болсо, ошондой мурун иштеген болсоңор, например, ошондой иштерде чалып сүйлөшүп, например, ишти кылсаңыздар болот. На будущем силерде болуп кетип, мондой Porsche Cayenne айдап алышыңар толук мүмкүн. Азыр тест-драйв кызыгына келип калганда омывайкабыз түгөнүп калды лобовойго. Омывайка алып алалы. Эшикте погода жаман болуп атат. Омывайканы куюп алып турам, дальше улантабыз. Болду экен бага. Жаман сасык болуп атама, Лукойлдукучу. Вот 4,8 литра V8. Мерседестин эшигинде эле жабылат го, капоту тырык деп. Оны мусорго таштайын азыр. Билбейм мен. Могу машинеге отурсаң айттым го, жанагы кыргыздар аттын үстүнө отурганда өзүн башкача сезип калат го. Ошондой ощущение болуп атат да, любой улакка кирип алып чыгам дей турган болуп калат экенсиң да. Не разобьемся, Мар? 5 миллионов айтып коеюн. Мою любовь. Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как и мой бар. Оставь меня на девочек и я знаю, что ты знаешь, что я Азыр Кутузовский проспектте баратабыз. Жол тайгак эми, каттуу айдап бир аз көргөзөлү десекчи. Билесиңер, буга чейин канчалаган блогерлер өлүп кетти. Кутузовский проспектте каттуу айдайбыз депчи. Мындайча айтканда, мындай проклятый шоссе да бул жерчи. Көп эле жолдун кеңир экендигине кызыгып, тепкилеп могул жерден басышат дагы. Бир аз айланып барып туруп эле могул встречкага чыгып кетишет. Встречкадан келаткан поток дагы өтө каттуу келет да бул жерденчи. Как минимум 100 жүрүшөт могул жерденчи. А так машинеге базар жок. Айттым го, канчалык машиненин көп лошадиный силын минген сайын көбүн мингин келе берет турбайбы? Ар бир мындай жанагынтип этап болуп көбөйгөн сайын мындан кийин 550 минут көрсөм, анан кийин 600 минут көрсөм деп мындай адам баласы мечтать этип тойбойт экенсиң да, бул вообще башкача удовольствие экен булчу. Машиненин хозяйыны эси чыкса берем дейт. Машина 2014-жылкы 4.8 объем 520 аттын күчү менен. Андай эле күйүп аткан жери жок экен.
Эгерде 5 миллион акчасы бар молодежь болсо, тогонда на всякий случайга телефон номерин көргөзүп коем, чала бересиңер. Машина прям идеал экен.